Бишкекте жыл бою абанын сапаты начар болуп, кышкы жылытуу мезгилинде болжол менен октябрдан мартка чейин абанын өтө жогорку деңгээлде булганганы байкалат. Ушул учурда гана дүрбөлөңгө түшүп, кара түтүн менен күрөшүүнүн аракетин көрүп башташат дегенибиз менен Бириккен Улуттар Уюму 2010-жылдан берки Бишкектин бузулган абасынын себептерин изилдешти. Анын жыйынтыгын бөлүшкөн уюм мүчөлөрү 2019-жылга чейинки калаада катталган өлүмдүн 30%-на кир аба себепкер экенин айтышты. Изилдөөнүн натыйжасы боюнча Бишкек жеби PM2,5 жана PM10 деп аталган зыяндуу заттардын концентрациясынын 1%дан азыраагын бөлүп чыгарат. Себеби анын бийик жайгашкан түтүн чыгаруучу мору булгоочу заттарды шаардан алыс таркатат экен. Ошол эле учурда Кыргызстандагы үйлөрдүн 70% көмүр менен жылытылат. Бул PM2,5 майда катуу бөлүкчөлөрдүн эң коркунучтуу деңгээлин жаратат. Бул абаны булгоочу бөлүкчөлөр өпкөгө кирип, андагы тоскоолдуктардан өтүп, кан айлануу системасына кирип, жүрөк, кан тамыр, дем алуу органдарынын ооруларын жана өпкө рагын пайда кылуу коркунучу бар. Борбор калаабыз жылытуу мезгилинде дүйнөдөгү абасы эң булганган шаарлардын тизмесиндеги 5-тикке дайым кирип келе жатат. Шаардагы орточо абанын булгануу деңгээли бардык улуттук жана эл аралык көрсөткүчтөрдөн алда канча жогору деп изилдөөдө белгиленди. Анда көйгөйгө каршы күрөшүү үчүн жылуулук жана транспорт секторлорунда жеткиликтүү таза технологияларга өтүү керектиги айтылып, турак жайларды көмүрдүн ордуна жылуулук насосторун колдонуу алда канча зыянсыз жана арзан экени сунушталды. Все политические решения Бул отчет чечим кабыл алуучу жактарга Бишкектин абасынын булганышына каршы эффективдүү чараларды көрүү үчүн бүгүнкү күндө эң ынандыруучу илимий негиз менен камсыз кылат. Учурда колдоо бар болгон чечимдер адамдардын өмүрүн сактоого, климаттык кризисти жеңүүгө жана саламаттыкты сактоо тармагындагы каражаттарды үнөмдөөгө жардам берет. Бул изилдөө өзүнө автомобиль транспортунан чыккан зыяндуу заттарды чыгарууну кыскартуу боюнча чараларда артыкчылыктуу болуп саналат жана пайдаланып бүткөн газдардын чыгышын кыскартууну, ошондой эле коомдук транспортко инвестициялоону жана аны олуттуу модернизациялоону камтыйт. Отчет 2 бөлүктөн турат. Бишкектеги абанын булганышын жоюу боюнча кадамдар аттуу биринчи бөлүктө абанын булганышын талдоонун жана моделдөөнүн негизги натыйжалары көрсөтүлөт. Эмиссиянын негизги булактарынын тизмеси келтирилет жана абанын сапатын башкаруу саясаты баяндалат. Илимий негиздер деген экинчи бөлүк атмосфералык абаны анализдөөнүн жана эмиссиялардын интервенциясынын деталдуу техникалык аспектилерин, ошондой эле абанын сапаты боюнча негизги маалыматты камтыйт. Бул баяндамада Бишкектин атмосфералык абасынын абалынын илимий негиздери берилген. Абанын булганышына таасир этүүчү эмиссиялардын негизги булактарын аныктоо процесси сүрөттөлгөн жана абанын сапатын башкаруунун жаңы жол картасы каралган. Изилдөөнүн максаты Бишкектин атмосфералык абасынын абалына баа берүү жана анын абалын жакшыртуу үчүн абанын булганышына каршы күрөшүүгө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.